Саламатсыңарбы урматтуу окуучулар? Бүгүн биз кыргыз адабиятын улантабыз. Бүгүнкү сабагыбызда биз көрүнүктүү орус жазуучуларынын бири Антон Павлович Чеховдун «Чиновниктин өлүмү» аттуу аңгемеси жөнүндө сөз кылабыз. Эгерде силер бүгүнкү сабакка даяр болгон болсоңор, анда сабагыбызды баштайбыз. Антон Павлович Чехов «Чиновниктин өлүмү». Күндөрдүн биринде короздоно сыланган Иван Дмитриевич Червяков театрдагы мамык орундуктардын экинчи катарында көзүнө дүрбү кармап сахнада жүрүп жаткан Карневил коңгуроолорун карап отурат. Тиктеген жагынан көзүн тарта албай жыргалдын нагыз төрүндө жүргөндөй ырахаттанат. Бирок кокусунан аңгемелерде дал ушул оңбогон кокусунан деген сөз көп учурайт эмеспи? Аны жазган кишилерде эч айып жок. Турмушта күтпөгөн жерден боло калчу окуялар эң эле көп. Бирок кокусунан беттери бырышып, көздөрү жумулуп, деми токтоло калды. Ошол учурда дүрбүнү четке кармап, эңкее берди да «Апчу!» деди. Өзүңөр көрдүңөр го, чүчкүрүп жиберди. Чүчкүргөндүгү үчүн эч ким, эч жерде тил угууга тийиш эмес. Мейли мужиктер болсун, мейли полисмейстер, атүгүл жаш роун кеңеш берүүчүлөр да кай бир учурларда чүчкүрө калышат. Чүчкүрбөгөн киши болбойт. Червяков уялган жок. Кол жоолугу менен мурдун аарчып, өзүмдүн чүчкүрүгүм менен бирөөнүн тынчын алган жок бекем деп эки жагына көз жүгүрттү. Бирок эми уялышка туура келди. Алдыңкы катарда отурган картаң киши кашка башын моюнун мээлеи менен кайра сүртүп, өзүнчө күңкүлдөп жатыптыр. Аны тааныды. Темир жол тармагында иштеген генерал Брызжалов экен. Буга чачыратып койдум. Менин үстүмдөн караган улук эмес. Бирок ошондой болсо да уят, кечирим сураш керек деп ойлоду. Червяков акырын жөтөлүп, алга умтула эңкейди да генералдын кулагына шыбырап: «Кечириңиз, таксыр. Мен сизге шилекейимди чачыратып койдум. Байкабай калдым», деди. «Эч нерсе эмес. Кудай үчүн кечирип коюңуз. Мен байкабай калбадымбы?» «Ах, жөн олтуруңузчу. Оюнду көрөйүн». Червяков уялган бойдон жөнү жок күлүп, кайра сахнага карады. Бирок мурдагы жыргал өз ордуна келбей койду. Тынчы кетип, кадимкидей азапка түштү. Дем алыш убагында Брызжаловду жандап басып, баардык күчүн жыйнап, оозун кыймылдатып: «Мен сизге чачыратып койдум. Кечириңиз, таксыр. Кантип эле мен... Ах, болбодубу? Мен аны капкачан унутуп койсом, сиз дали кобурайсыз», деп генералдын алдыңкы эрди титирей түштү. Унутса да, көзүндө куйтулук бар экендиги көрүнүп турат, деген ой менен Червяков генералга карады. Сүйлөшкүсү келбейт. Бул окуя атайын эмес, кокусунан боло калышын. Жаратылыштын мыйзамы ушундай экенин жакшылап айтышым керек. Болбосо атайлап түкүрдү деп ойлойт. Азыр ойлобосо да кийин ойлойт. Червяков үйүнө келип, өз наадандыгын аялына айтты. Аялы бул ишке жеңил ой менен караган сыяктанды. А дегенде аялы аябай чочуп, кийин Брызжалов башка киши экенин билип, биротоло тынчып калды. Эмне болсо да барып кечирим сура. Көпчүлүк арасында адам сыяктуу отурганды билбейт экен деп ойлобосун, деди аялы. Кеп ошол. Кечирим сурасам жартылуу жооп айтпай койду. Жакшылап сүйлөшүш үчүн мүмкүндүк болгон да жок. Эртеси башкача жасанып, чачын алдырып, жакшылап сүйлөшмөкчү болуп, Брызжаловду карай жөнөдү. Келип, генералдын кабыл алчу бөлмөсүнө кирсе, арызданып жаткан көп кишилер, алардын арасында арызды уга баштаган генералдын өзү олтуруптур. 2-3 кишинин арызын уккандан кийин ал Червяковго карады. «Эгер эсиңизде болсо, түндө Аркадийде олтуруп», дей баштады Червяков. «Мен чүчкүрүп жибердим, таксыр. Шилекейим кокус чачырап кетип,
Кечире жок сөз. Кудай үчүн коюңузчу. Сиздин эмне датыңыз бар? Деди генерал алдан кийинки кишиге. Сүйлөшкүсү келбейт деп ойлоду Червяков. Бетинен каны ичине тартып, демек аябай ачууланып олтурат. Жок, муну ушул бойдон калтырышка болбойт. Жакшылап түшүндөйүн. Генерал ар кимдин арызын угуп бүткөндөн кийин ордунан турду да аркы үйдү карай кадам койду. Таксыр, эгер мен тынчыңызды алган болсом, жан дилим менен кечирим сурайм. Байкабай калдым, билип тургандырсыз дегенде генералдын бети башы тырыша түшүп, колун шилтеп жиберди. Мунуңуз шылдың го, төрөм, деп генерал эшикти жаап алды. Кантип шылдың болсун деп ойлоду Червяков. Мында эч кандай шылдың жок. Өзү генерал, бирок түшүнбөй жатканын кара. Эмесе бул мактанчаактан кечирим сурабай эле койсом эмне болот экен? Муну шайтан урсун, кат жазып жиберем, өзүм келбейм, Кудай урсун, келбейм. Ушуну ойлоп, Червяков үйүнө кайтты. Бирок генералга жиберүүчү катты жаза алган жок. Ойлоп, эбин таппай койду. Ошондуктан анын эртеси дагы барышка туура келди. Кечээ мен тынчыңызды алдым, таксыр, деди Червяков генерал суроолуу көз менен карап калган кезде. Сиз айткандай, шылдың кылайын деп ойлогон эмес элем. Чүчкүрүп жибердим, шилекейим чачырап кеткен үчүн кечирим сурагам. Мен кантип шылдың кылайын, кантип? Эгер кишине шылдыңдоочу биз болсок, сый-сыпат кимде болот? Көзүмө көрүнбөй жогол, деп өңү кумсарып, бүткөн бою титирей баштаган генерал. Червяков араң угулган үн менен эмне деп кайра сурады. Жогол! Генерал дагы бакырып, тактайды тарс эттире тебип жиберди. Червяковдун ичегиси үзүлүп, карыны каңтарылып кеткен сыяктанды. Көзү караңгылап, кулагы бүтө түшүп, эптеп эшикке чыкты да илең салаң басып кетти. Ошол бойдон үйүнө келип, үстүндөгү кийимин чечпестен диванга кулаар замат жан берди. Урматтуу окуучулар, биз бүгүн Антон Павлович Чеховдун «Чиновниктин өлүмү» деген аңгемеси боюнча сөз кылдык. Албетте, бул аңгемени ар бир адам өзүнүн деңгээлине, өзүнүн түшүнүгүнө карата кабыл алат. Аңгемедеги окуяларга түрдүү көз караш менен карайт. Бул ар бир окурмандын өзүнүн эрки, албетте. Андай болсо, үй тапшырмасы катары төмөнкү суроолорго жооп беребиз. Эмне үчүн автор бул аңгемеде чүчкүрүктү пайдаланган? Червяков а дегенде өзүнүн чүчкүрүгүн капарга албай, кийин ага эмнеге катуу уялды? Бул окуяны аялы кандай кабыл алды? Дал ушул суроолорго жазуу дептерибизге жооп жазабыз. Ал эми аңгеменин мазмунунда кездешкен Червяков, Брызжалов деген каармандарга мүнөздөмө беребиз. Өзүбүздүн аткарган тапшырмабызды сүрөткө тартуу аркылуу WhatsApp менен кыргыз тили жана адабияты мугалимдерибизге жиберебиз. Кийинки кыргыз адабияты сабактарынан силер менен кайрадан кездешкенче, жалпыңыздар сак саламат туруңуздар.